суудан эле дем алуубуз, жеген ичкени бүт баары ошо суудан. Чоң кызым 2 жаш 2 айлыгында учуп калды. Ушундай дысыпы менен ооруган ал дагы. Цианидин токтотсун, цианидди. İştese болот деген заключенияларды берген. Эмнеге биз ушул жерде иштеп аткандар андай мен ушундай оорудум деп чыкты. Биз аларга караганда биз жакыныракпыз го. Официалдуу жетекчи айтып атат. Бул жерде цианид жок деп. Бардык чыгып аткан суудан алгыла дедим. Ошол лабораторияга кетти. Чыксын жыйынтыгы. Чындыгында зыяндуулугу болсо, анда мыйзам чегинде дагы өзүнө жараша чаралар көрүлөт. Митингди ошол аким өзү бар уюштурган экен. Доля сураган боюнча мен сизге берем. Betlerin apçıp deydi. Apçıvalar betlerimi. Çat. Anan oşodan beri hareket. Уколун алдырабыз, жанагындай иммунитеттерди көтөрө турган нерселерди беребиз. Чаткалдагы Кызыл Токой айылынын тургуну Сабира Османованын кызынын 3-чү баласы оорукчан төрөлгөн. Даралатканга каражат таппай каржы алып, чүрпө дагы, ата-эне дагы азап чегип келет. Тайэне небересин кыйнаган илдеттин себебин айыл башындагы иштен берди алтын кени жана андан агып келген суудан көрөт. Ушу баары химикаттын зыяндуулугу ушу балага тийди да. Эми денесин көрүп атасыңар сапсары, боору диагнозу эми баягы боору бекик болуп өткө кыя албай калган. Ошо эми боору мындай эме болгон жери гана иштеп атат. Эме сары бүт денени уулай берет экен да. Анан кийин ошко больницага жатты, аяктан жакшы болбойт. Бишкекке алып барды, аяктан жакшы болбоду. Эми Германиядан деп эме кылышты, Германия ошко келди. Германиянын докторлоруна кайрылдык. Алар $60,000 менен алып баргыла деди. Акча жок. Анан төлкө ушул эле үйүндү угабыз бул баладан. Деген алиге чейин ата апа жок, 11 ай болду. Бул мен өзүм деле мындай ойлонуп көрсөм, суудан эле дем алуубуз, жеген ичкени бүт баары ошо суудан. Кызыл Токойлук Динара Марат кызынын 2 чүрпөсү тең оорукчан болуп, тон кызы 2ге чыгып чыга электе эле чарчап калган. Экинчи кызынын айкыздартка кабылганы 6 айлык кезинде аныкталган. Келин ошондон бери баласы менен ооруканалардан башы чыкпай жүрөт жана 2 кызынын тең оорукчан болуп калганын иштен берди алтын кени менен байланыштырат. Чоң кызым 2 жаш 2 айлыгында учуп калды. Ушундай дысыпы менен ооруган ал дагы отура албачу эле. Будан да слабый эле анын. 1 жаштан өткөндөн кийин тиштерин курт жеп салат. Капкара болуп азын кызым дагы ушундай. Бул экинчи кызым азыр эртең 24-нде 2-ге толот. Бунун деле ушундай эле отур элек. Моюндарын бир аз кармап атыр. Ага лечение алып келген күндөрү түзүк. Алып берке кылбагандан кийин 1-2 айдан кийин кайрадан ушундай шылкылдап берке кылбайм. Акырындык менен боло сабыр кыла деп ушундетти. Азыр Кушкаратадан лечение алабыз. Кийин иштебей коюп токтоп калса жакшы болмок да. Себеби зыяндуулугу ошончо да малды ичет да бул суданчы. Малды биз союп жейбиз да, бу жерден элдин баары эле мал менен тирилик кылышат. Пешенебиздеги деп ошондой берке кылган менен мурундарым мындай эмес эле. Азыр ушу Кытайлардан эле көрүп берке кылып атабыз да, себеби сууда бир да балык жок азыр. Балык таппай суудан. Суунун ичи мурундары тунук болчу. Мен өзүм суунун жээгинде жашачумун. Иштамберди кени негизинен Жалал Абадтын Ала Бука районуна карайт. Бирок кен бойлогон суу чаткалдын бир катар кыштактарын аралап өтөт. Бул сууну Терексай, Кызыл Токой, Ак Терек жана ынтымак айылдарынын эли дагы, малы дагы ичет. Иштамберди өзү дагы бул айылдардан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Чаткалдыктар Ген Казан Кытайлык Болгон майнинг компаниясы алтынды бөлүп алуу үчүн уулуу зат цианидти колдонот. Сууну абаны булгайт деп айыпташат. Кенди иштетсин макул, майли. Цианидин токтотсун. Добычасын алып келсин Кытайына. Чыккан шахтадан чыккан добычасын Кытайга
Кытайына апарып сиянет кошобу, башка кошуп иштете берсин. Биздин балдарыбыздын келечегине зыян келтирбесин. Биздин талап ошо жака апарып концентрат чыгарабы, фабрика курабы, башка кылабы, ошо Кытайына апарсын. Балдары сүйлөзө апарып камап койсо. Кампирлерибиз сүйлөзө этуарга албаса, признавать этпесе, бир калдырбай сүйлөдү да кетти да деп. А балдар болсо ал жерде жаш балдар калека туулуп атса, көзүн көрүп, кулагын уккандан кийин жүрөк сыстайт. Ак үйдө отургандар деп алтынды ала бербестен элдин акчаны алып чөнтөккөн, элдин көйгөнүн ичесин. Алтын жакшы дагы адам жаманбы? Комиссиянын арасында бар болчумун, барсам, ошол экологиядан келген кишилер, ошо министрлер. Анан көзүнө көрсөтүп, бул нарушение эмне десең, ооба нарушение, кулагың турсуң, сиянет барбы десең, конечно бар деп. Айтып сураганда Сулайман айтты, ошол колдоно турган жанагы уруксат берилген химикаттарды кошуп, жерге түшүп, ошондон реакция жүргөндө сианид пайда болот деп туруп айтты. Туурабы, ушу сөз болду да. Сооронбай Шариповичтен ошону суранат элек. Ушул нерсени бир калыстык кылып, элин ойлосо, точка койсо, ушу фирманын зыяндуу нерселерин жоюп берсе бизге. Чаткалдыктар буга чейин Иштанбер дегенине байланыштуу жогорку бийликке чейин бир канча жолу арызанган. Талаптар айтылган митингдердин байма-бай өтүп жатканын айыл элинин аргасыз чарасы деп түшүндүрүшөт. Мына ушул фирманын иштегенине ушунча жыл болуп, мына 11 жыл болуп атат. Ушул 11 жылдан бери ушул азап тозоктон кутулбайт эл. Жаштар минтип берчүбүз, антип берчүбүз жок дегенде деп ошол сианиттерди угуп, мындай болуп атыптыр деп анан Иштанбердилерге барып, тополоңдор чыгып жүрүп, анан Кызыл Токой атактуу даңктуу болуп атат. Кызыл Токой зериккенинен чыккан жок. Ай менен күндү алып бер деп эч кимден суранган жок. Биздин сайыбыз дагы, тообуз дагы казылып атат. Кудайым берген экен бизге кенди. Мейли ошону алсын. Эмне үчүн ошунча кенибизди алып атып, ушул карапайым мындай элге шарт түзүп койбойт. Мына эми ушул тополоң болгон сайын балдарды апарып камай башташты. Мына энелер бозоруп, ушун үчүн көчөгө чыгып атышат. Балдар ошон үчүн кезерип барып атышат. Көкөйүндө бирдемени ойлонуп, намыстанып анан жүгүрүп барганын билбей калат да. Генге байланыштуу митингдерде, жыйындарда Full Gold Mining компаниясынын директорунун орун басары болуп иштеген Максатбек Учурбаев менен Сулайман Кошалиев кызматтан алынсын деген талап көп айтылат. Аларга жумушчуларга иргеп мамиле жасайт, мүдө талапты укпайт, жумушчулардын шартын жакшыртпайт деген доомат коюлат. Кытайлардын ичинде биздин муну Сулайман менен максат kessin. Мындай териптери өзүнө керектүүн алып, анан кийин өзүнө керектүүн түзүктерине коюп, зыяндуу жерлерине биз көчкөн беба бечаран балдарын койбосун. Биздин балдар да күн көрсүн да. Эми ону Сулайман менен максатка тууган болбой калсак, биз Кудайга күнөөлүү эмес да биздин балдар. Мен балам элдин атынан киргизгем да, элдин атынан киргизгенде ал сухойго коюптур. Элдин атынан киргендерди, шапка бергендерди өзүнүн уру болуп эле чериктеп көптөрдү жумушка алышат. Аларды мындай жерине коюптур да, мен кече көзүм менен көрүп келдим. Алзыра келсе бетине да айтмакмын да. Ошол үчүн биз максатты күнөөлөйбүз бу жерде. Иштанбердиге байланыштуу соңку ири нааразылык акция 12-июнда болду. 300гө чукул адам чогулуп, күзөтчүлөргө баш бербей Иштанберди кенине чейин кирип барган. Анда Кытайлык компания мыйзамсыз иштеп жатат. Ден соолукка айлана чөйрөгө кесепети тийди деген доомат айтылган. Сианид колдонууга тыюу салуу, калдыктар сакталган жайдын коопсуздугун текшерүү, элге кенемти төлөп берүү, социалдык жардамдын көлөмүн көбөйтүүгө талаптар коюлган. Ички иштер министрлиги Иштанбердидеги 12-июнда окуя боюнча 3 бирөөнү боюнча кылмыш ишин козгоп, тергеп жатат. Милиция ондогон адамды суракка алды жана митингдин уюштуруучулары камалышы мүмкүн. Кылмыш жаза кодексинин 234 беренеси бейбаштык, 174 берене, ошо бирөөнүн мүлкүн атайлап жок кылуу, ошондой эле 341 берене бийлик өкүлдөрүнө каршылык көрсөтүү боюнча кылмыш козголуп учурда тергөө иштери жүрүп атат. Тергөөнүн мөөнөтүн өзүңүздөр билесиздер, 2 айга чукул убакыт. Бүгүнкү убакта 70тен ашык ошол окуяга катышкан жарандар суракка алынды. Андан сырткары ошол административдик жазага дагы 24 киши тартылып, ар бирине 1000 сомдон айып салынды. Өзгөчө шектүү деп ошону уюштургандар, кылмыштык топторду пайдалангандар ошондой жол менен
биздеги Кыргызстандагы инвестицияны чочутканга аракет кылган жагдайларды эске алуу менен шектүү адамдар кармалып, алардын жоопкерчилик камакка алынат да, негизи жоопкерчилик тартылат. Бул окуя болгондон кийин Чаткалга Бишкектен Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов баштаган атка минелер барды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция текшерүү жүргүзүп, негизинен жумушчулардын шарты жана угалдык сактала турган жайга байланыштуу бир катар кемчиликтер аныкталганын билдирди. Компанияга 200 000 сомдон ашык айып пул салынды жана кемчиликтер жоюлмайынча кенде иш убактылуу токтотулду. Адамдарга биринчи шарт түзүү боюнча аларда эч кандай иш алып барбайт да. Себеби дегенде биринчи жатаканасына эске алынбайт. Ошондой эле жаткан жери ар бир комнатта 6-дан 7-ден кээ бир 9-дарда жатат. 9 адам жатат кичинекей комнатта. Анан ошондой эле алды уборкасы жок, дезинфекциясы жок. Андан тышкары ошол жерде адамдарга жагы шарт түзүү боюнча тамак ашы дагы өз деңгээлинде эмес. Эми билесиз, кен деген кенде. Ал жерде адамдын ден соолугуна зыян сөзсүз болот. Ошондуктан сүт азыктарын бериш керек. Сүт азыктарын да булар өз деңгээлинде бербейт да. Эми ошол эле чектелип калса мейли. Эми кийим кече деген маселе эмне? Форма деген эмне? Спецодежда деген эмне? Жөнөкөй эле мындагы аларда единственный нерсе бир касканы эле берет да. А башка мынагы спецодежда, форма деген, өтүк деген, рукавица деген нерселер вообще берилбейт да. Баня, сауна, анан душ деген маселелер. Ушуларды эми баштап аткандан кийин бирок бары адамдардын терпенеси чыдагысы кеткенден кийин анан кийин кечегиден анан как раз адамдар чыкты да. Калдыктар сактоочу жайга башаламан төгүлгөн да. Ал жерде геомембрана деп коет да. Ошол геомембрана мурун коюлган да. Азыркы күндө ошолор ошо таш түшкөндүктөн барып көрсөңүздөр болот. Таш түшкөндүн натыйжасы башка жамгыр нерсени тытылып жок болуп калган. Бул дагы туура эмес. Дагы бир маселе конверттик ленталар астында жана кең байытуучу фабрика калдыктары тазаланбаган дейт. Гидромелориялык цехте газ өтөөчү приборлор орнотулбаган, химиялык заттар атайын баягы сакталган жерде сакталбаган. Ошондой көмүр жана акиташ ачык асмандын астында жатат. Эми ошондой эле калдыктар сактоочу жайга техникалык жетиш. Иштамбердиде ушул тушта калдык сакталган жай оңдолуп, жаңы мончо, кошумча жатакана салынып жатат. Эми сианид тууралуу айтылган дооматтарга кайтарылган жоопторго орун берели. Соңку тополоңдон кийин айыл кагып келген суунун курамы Баткен облусунун Кадамжай районундагы лабораторияда текшерилген жана зыян эмес деген корутунду чыккан. Пределдик допустим норма дейт, ал өз деңгээлинде эч кандай зыян биян жок. Анан эми дагы бир нерсе айтат, сууга дейт. Жок, сууда эч нерсе жок. Район башчылары дагы айыл ападагы оору сырык коону, балдардын майып төрөлүшүн кенден көрүү туура эмес деп айтып келишет. Элде оорулар көбөйүп кетти деп сөздөр болгон. Бул сөздү тасташ үчүн Атайын Жалал абад областынын ыйгарым өкүлү Камил Уматов тарабынан Атайын мобилдик группа келген врачтар. Келип ушул жерде Кызылтоғай айылында, Терексай айылында 2 күн жүрүп, элди кабыл алышып, мындай кандай өстөрүнчө монитор жүргүздү. Оору деген бир эле бул сенттен болушу мүмкүн эмес. Майып балдар жөнүндө айтып атат. Майып балдар эми буга чейин эле төрөлгөн, мындан кийин төрөлүшү мүмкүн. Бул фирманын жауапка жазды. Компаниянын жетекчилиги кенде сианид колдонулат деген маалыматты төгүндөп келет. Алтынды бөлүп алуу үчүн зыяндуулуу газ синцин деп аталган реагентти колдонууга тиешелүү органдардан уруксат алган. Эмнеге биз ушул жерде иштеп аткандар андай мен ушундай оорудум деп чыкпайт. Биз аларга караганда биз жакыныракпыз го. Мына абадан болсо канча километр азыр Кызылтоғойго чейин бир 30 километр чыгат ошол жерден. А биз мына даже ошол жерде иштеп атат балдар. Ошол эле реагент колдонгон жерде жашын ошол сухой объектисинде бир сменада 40 адам иштейт. Ошол тушта Иштамбердиде 600га чукул адам иштейт. Алардын дээрлик баары Алабука Чаткал районунун тургундары. Жумушчулар начар шартта иштешерин компаниянын кесиптик кошундары деле ырастайт. Бирок абал бара-бара жакшыра баштаганын айтат. Эми бул жумуштун шарты жакшы дегенден алысмын. Бирок жумушчулар ошого макул болуп, өзү үй бүлөсүн багайлы деп акча таап тирлик кылышып атат. Оңолбой калган жер жок, бирок аз-аздан болсо жылуш бар. Анан баягы 8ден жатат деген ал жалган маалымат, эми туура келбеген маалымат. Жана чындыкка туура келбеген маалымат. 6-7ден жатышат, бирок 8денге чыгып 8ден ночко чыгат деген ал туура эмес маалымат. Мен шайланганга 3-4 ай болду.
быйыл майдан баштап жаңы жамааттык келишим түзгөнбүз. Май летний форма бере турган болгон, июнда и ноябрь айында кышкы форма бере турган болгон. Ошол боюнча чечим кабыл алып, анан питание боюнча спец питанияга 20 сом кошулган. Компания деле айрым бир кемчиликтер бар экенин мойнуна алат жана мунун баары каражатка байланыштуу экенин билдиришет. Жатакана деп атат, башка деп атат. Биз кийим кеше мисалы кээ бири койгон талаптары туура, кээ бири эми мындай ичине ашыкча да. Себеби биздин бул нерсени Кытай тарапынан ушул жерде иштеп жүрүп, компания мындай толук кандуу бир иштей элек да, эмнечи? Мына азыр эле кече эле баштасак мына кайра токтоду. Биздин компанияда деле баягы кредит алып карыз бар да, ошолорду али жаап бүтө элек да. Биздин кээ бир ошо чечилбеген маселе ушуга келип такалып атат да, каражат маселесине. Биздики могу 2008-тен башталгандан бери фабрикабыз толук мындай 2-3 жыл толук кандуу иштеген жок да. Мына азыр эле айтпадымбы, электр энергия жетпейт. Биз ноябрда кайра токтотушубуз керек. Кайра март, апрель могу толуу жер болгонуна байланыштуу күн ысып, мындай погода жакшы болгондо бизге уруксат берет, электр энергия уже мощность жетет. Биз ошондой баштаган. Ошондо гана фабриканы жүргүзөбүз. Иштамберди Кыргызстандагы ири алтын кендердин бири. Кумтөр менен жер үйдөн кийин эле 3-орунда турат. Кен Советтер Союзунун тушунда 1934-жылы эле ачылган. 1956-1986 жылдар аралыгында толугу менен иликтенген жана алтындын болжолдуу запасы 78 тоннадан ашык деп аныкталган. Кытайлык Full Gold Mining компаниясы Иштамберди кени боюнча лицензияны 2007-жылы алган жана кен казуу 2011 жылы башталган. Андагы документтерде кенде 20 тоннадан ашык алтын жатат деп эсептелген. Full Gold Mining компаниясы Иштамбердинин акысына Ош-Сарыташ-Эркештам жолунун 50 чакырымын салып берген. Иштамбердиде Кыргызстандын үлүшү жок. Ушул жерден Иштамберди кенинин иштетүү таржымалуу тууралуу сөз кылалы. Full Gold Mining компаниясы Иштамберди боюнча лицензияны 2007-жылы эле алган. Бул кен байлыктарын инвестицияларга алмашуу деген программанын негизинде ишке ашкан. Бул биздин Кыргыз-Кытай мамлекети менен бирге келишим бул биздин азыркы бул мамлекет аралык келишим. Биздин ошол лицензиябызды билесиздер Ош-Эркештам жолунда асфальтта беришкен. Бул 2005 ошол жылдары да. Ошонун негизинде биздин ушул Иштамберди алтын кенин запасын ошого беришкен. Бизде үлүш ошо налогторубуз төгүлөт. Анан калганын ошонун негизинде берген да, баягы кайта биздин жана карызыбыз. Full Gold Mining Иштамбердиге 170 миллион долларга жакын инвестиция салган. Жалпысынан ушул күнгө чейин 1 тоннадан ашык алтын казалды. Мамлекетке 133 миллион сомго жакын салык төлөдү. Социалдык фондко 250 миллиондой сом которулду. Алабука менен Чаткала райондорунда 90 миллион сомго жакын жардам көрсөтүлдү. Компания бул кенди иштетүүгө каршы чыгып жаткандардын артында өз кызыкчылыгын көзөгөн кайсы бир адамдар турат деп эсептейт. Соңку тополоңду ушул жылдын февраль айында Иштамбердиден алтын кошулмаларын уурдоо фактысы менен байланыштырышат. Биздин ушул жактан горный участкабыздан баягы видимый алтын чыгып кеткен. Баягы тополоңдун башы ошондон чыгып атат көп жердечи. Баягы ограбление уже баягы уурулук башталган да. Ошол шахтадан видимый алтын чыкканда көзгө көрүнгөн алтын. Ошо айылдардан элдер келе баштаган бул жергечи. Жаш балдар күнүнө түндө келишет, 40-50 адам же 100 адамга жакын. Ар айылдардан кошулуп, ошол жердеги уруудан ташып кетишип аткан да. Биздин охранадан дагы эч ким күчү жетпей койгон. Анан биз уже кайрылганбыз баягы органдаргачы. Уже бир 15-17 баланы ар жерден кармап айылдарданчы ошол бияка кирбегиле баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Кийин баягы тополоңдон ошондон башталды да. Жол тозуулар болду, талаптар башталды уже. Эми мурда мындай маселе өтө көтөрүлчү, бирок мындай деңгээлде көтөрүлгөн эмес болчу да. Азыр айтып атпайбы, барча деле Сулайман Кошалиев кетсин, Кочкорбаев кетсин деген. Эми биз деле айтып атабыз, карашы баягы себеби болсо биз жооп берели мыйзам чегинде. Эмне себептен бизде баягы бирок биздин жумушчулар эмес да. Биз сырттан ошондой талап болуп атат. Бул нерсе атайын уюшулуп атат да, баягы эл душманы деп. Мен айттым, эл душманы болсо мен мыйзам чегинде жооп берем. Ошону биз кече күч органдарына да айттык. Ушуну тактап аягына чыгып, действительно ушундай баягы сианид колдонгон болсо, мыйзам бузган болсо, компания фирма жооп берсин ошого. Эми аягына чыгат го дейм, ошо айтып атканым ошол да, баягы мунун артында күчтөр бар го деп ошол азыр териштирип атат, кимдер турат.
Кайсы бир максатты көзөгөн адамдар демекчи, Азаттыктын колуна айрым бир документтер тийди. Ошол жылы март айында Full Gold Mining компаниясына Чаткал районунун акими Канжарбек Эшалиев жана Ала Буга районунун башчысынын биринчи орун басары Бектур Сагынбаевдин колу коюлган. Кызыл Токой айылында өткөн жыйында айтылган сунуш кошо тиркелген кат барган. Анда Ала Буга айылдык кеңештин азыркы депутаты Дилмурат Акбаралиевди Full Gold Mining компаниясынын директорунун орун басары кызматына дайындап берүү тууралуу сунуш болгон. Эми ушул жерден артынан бир топ уудууге беришкен. 2 ирет соттолгон Дилмурат Акбаралиев тууралуу кеңири баяндап берели. Ал 2015 жылы парламенттик шайлоого бийликтеги Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен барууга аракет кылган жана тизмеде 57-орунда турган. Азаттык Акбаралиевдин таржымалын жазып чыккандан кийин бул коомчулукта кызуу талкуу жараткан жана мындан улам тизмеден чыгарылган. Күч органдарынын маалыматы боюнча Акбаралиевке мал урдуу, зордуктуу, опузалап акча талап кылуу, мыйзамсыз курал сактоо беренелери боюнча кылмыш иштери козголгон. 2011 жылы караларга каршы күрөш активдүү жүрө баштаганда камакка алынган. Жалал Абад милициясы ал кылмыш дүйнөсүнө Дики деген кайманат менен таанымал экенин, Ала Буканы эле эмес, Чаткал, Аксыны да кошо тескерин. Кремчөйрөдө положенец деген намы бар экенин расмий билдирген. Бирок 1 жыл өтпөй эле кандайдыр бир себептер менен соттолгону жоюлуп, кылмыш иштери токтогон. Баштапкы Дооронов деген фамилиясын Акбаралиевди өзгөртүп алып, айылдык кеңешке шайлоого катышкан жана айылдык кеңештин төрагасы деңгээлине чейин жеткен. Акбаралиев Азаттыктагы маегинде 2 ирет соттолуп чыкканын мойнуна алган, бирок өзү тууралуу айтылган дооматтарды четке каккан. Чын болгон бул нерсени жаштык эстеликчине адашуу болгон. Ал боюнча азыркы күндө соттун бүт кагазы бар акталган боюнча, анан жанагы положенец деген боюнча эле сөздөр. Эми аны өзүңүз эле жакшы билесиз керек, ал нерседе болгондон кийин бул системалык жашоодо деле азыркы күндө иштеп туура келбейт эле. Аны болгон эле бир уюшулган адамдар да ушундай кылып койгон. Бул ушундай экен, анан тигиндей экен деген сөз. Саясий оюндарда бул спортсмен менен ошондой чорный мыйзамдарды деле алмаштырып коюп атат. Мен өзүм ошо Психикторуурда олимпийскийде окуп жүргөнмүн. Азыркы күндө ушул районубузда дагы греко-римский борбордун президентимиз. Баягы 5 клуб деген эмес экен. Бирөө жакшы дейт, бирөө жаман дейт. Может, бирөөлөргө жакпайттырмын, бирөөгө жагаттырмын. А депутаттыкка келгенибизде элдерден өздөрү суранышкан. Сен бизге жашсың, спорт менен өзүң заниматься этип жүргөнсүң, мүмкүн болсо жакшы бизге иштеп бер элдери бир оштон колдоп берген. Биз Иштанберди чири боюнча Дилмурат Акбаралиевдин өзү менен жолугуп, пикирин билүү аракетибизден майнап чыккан жок. Азаттык Full Gold Mining компаниясынын президенти Луа Хуансуонун өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскуловго жазган каты деген документ менен таанышты. Анда Чаткал районунун акими Канжарбек Эшалиев компаниянын ишине мыйзамсыз кийлигишип тоскоол кылып жатат деген доомат жазылган. Кызыл Токой менен Терексай айылдарынын ортосундагы 25 чакырым жолду оңдоп берүүнү, Чаткалга 8 миллион сомдук демөөрчүлүк жардам берүүнү, Дилмурат Акбаралиевди компаниянын директорунун орун басар кылып дайындоону талап кылып жатат деп айтылган. Аким Канжарбек Эшалиев тууралуу 14-июнда өкмөт жогорку кеңеште отчет берип жатканда дагы сөз болду. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Жылыз Мусабекова премьер-министрге бул маселени териштирүүнү тапшырды. Мына көчө Чаткалда Иштемерде митинг болду. Ошол жерде сиздерге да кат жибериптир. Митингти ошол аким өзү бар уюштурган экен. Доля сураган боюнча мен сизге берем ошол инвесторлордун катын. Көчө Чаткалдан делегациялар келди, кире албай атабыз дейт. Сизге кире албай атабыз дейт. Биздин каттарыбыз жетпей атат дейт. Булар шүмшүк ушундай арызчы деп кайра четке айдап чыгып атат дейт. Мен азыр сизге каттарды берем. Акимдер боюнча талап күчөйт деп жана айттым, Жылар Самабековна. Андай көрүнүш тастыкталса, анда мен аны жазага тартабыз. Рахмат. Катыңызды берип койсоңуз. Канжарбек Эшалиев болсо Full Gold Mining компаниясынын ишине мыйзамсыз кийлигишет, орунсуз талап коет деген дооматтарды четке кагып жатат. Депутат айымга кимдер тарабынан кандай маанилде айтылды? Мүмкүн мен да оппозиция тарабынан айтылды, ушундай болуп пиар болушу да мүмкүн да. Мен Full Gold Miningдин жети эмеси биздин аймакка карабайт. Мен өзүм дагы 5 жыл 6 жыл стажым бар ушул райондо жаткан инвесторлорду колдоп келебиз. Эгерде инвестордун ушуна арызы боло турган болсо, бүгүнкү күндө мына бир жума аралык болуп калды. Укук коргоо органдары тарабынан баа берилмек. Мүмкүн бул түшүнбөстүктөн болуп калышы мүмкүн. Может бир мен дагы ушканда көрүлбөгөн адамдар бар. Туура эмес маалымат берип коюшу мүмкүн.
Иштанберди кениндеги абал тууралуу Жалал Абаддагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев координациялык кеңешме өткөрдү. Анда жаңжалга жол берди деген жүйө менен Ала Бука менен Чаткал райондорунун акимдерине сөгүш берилди. Эки райондон милиция башчылары боюнча кызматтык териштирүү башталды. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын аймактагы башкармалыгынын өкүлү Абасбек Мизанбековду кызматтан алуу тууралуу сунуштама жөнөтүлдү. Бирок өкмөттүн аймактагы өкүлүнүн өзү тууралуу коомчулукта сын доомат көп. Тогуз туроого дагы, Чаткалга дагы тополоң чыккандан кийин гана барганы сөз болуп жатат. Биз буга байланыштуу Сатыбалдиевке өзүнүн жоопкерчилиги тууралуу суроо узаттык. Мен Чаткалга 3-үнчү жолу барышым. Сиз айттыңыз 1-инчи жолу деп. Бул нерсе кечээки цианид боюнча кечээ маселе көтөрүлдү. Сиз дагы бир угуп коюңуз. Кечээ көтөрүлдү. Ага чейин бытовой проблема көтөрүлдү. Душ, туалет, ал жерде Кызыл Токойдун адамдары ал жерде иштебейт. 90%, 95% алапкалыктар иштейт. Алардан бар инчүрү алып көрсөңүз, бөлөкчө нерсени угасыз. Кызыл Токойлуктар айтып атат, бизге эч кананын кереги жок. Себеби алар иштебейт. Алар жаратылышты ойлоп атат, экологияны ойлоп атат, келечегин, ден соолуктарын ойлоп булар чыгып атат. Түшүнүп атасызбы? Ал жерде маселе эмнеден көтөрүлүп атат? Маселе биринчи көтөрүлгөндө бытовой болуп көтөрүлгөн. Эки жолу чогулуш болду, мына эки зам губернатор тең барды. Анан кечээ күнү бизде маалымат келди. Ишканага чейин кирип, баягы агрессивный, активно баягындай эл баратат деп. Ошонго мен бардым. Биздин максатыбыз болтурбу, ушундай тополоңдун астын ала алуу. Эми бул жерде көп нюанстар бар да. Эми ал нюанстарга сиз дагы кээ бирине түшүнөсүз, кээ бирине түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Жеке компанияга бизде азыр ушундай чыккан. Текшерүүлөр азайсын, басымдуулук азайсын. Мисалы үчүн аким кирип барса, компанияны мону кылгын десе, как вымогательдей кылып жазып берип атат акимди. Буга эмне дейсиз, мисалы үчүн? Акимди мына сүйлөп чыкты. Бизге доля коюп атат дейт. Доля сурадыбы, сурабадыбы, ал дагы бир маселе. Азыр жергиликтүү бийлик Иштанбердидеги цианид боюнча дооматта бир жаңсыл чечүүнүн, элди ынандыруунун жолдорун издеп жатат. Буга байланыштуу кенден агып келген суу дагы бир жолу текшерүүгө жөнөтүлдү. Эми бул жерде алар коюп аткан талаптардын негизи туура жерлери да көп, туура жерлери да бар. Кээ бир жерлери чындыгында биз киреше албай турган талаптар да коюлуп атат да. Мисалы үчүн бул кызматтан буну алып бер, буну коюп бер деген ал чындыгында ал жеке компания болсо бирөөнү ал адистерин биз киришип атыбалдардан тиешелүү материалдарды алып кетти. Чыккан андан сырткары сууларды алып кетти. Кай жактан эл көрсөткөн жактан бардык жерден алгыла дедим сууну. Өзүм ушундай укукту бердим. Өзүңүздөрдүн баягы комиссиясы, элдик комиссияда түзүп койбодумбу? Себеби ушулар дагы көңүлү толуп, купулу тола турган кылып, өздөрү көрсөткөн жерлерди дагы бардык чыгып аткан суудан алгыла дедим. Ар бир идишке алып туруп, ар кайсы жердикин белгилеп жазып, ушул лабораторияга кетти. Ушул канчалык деңгээлде азыр чыксын жыйынтыгы. Биз ушул бардык инвесторлордун укугун коргош керекпиз, мыйзам чегинде иш алып барса. Эгерде действительно баягы бардыгы жакшы болуп турса, бардыгы сонун болуп, элдин айткандай болбой, бөлөкчө болуп турса, анда элге туура түшүндүрүү иштери жүрөт. Эл менен кайра чогулуп, коомдук угууларды кылып, лабораториянын жыйынтыктарын алып келип, канчалык деңгээлде зыяны жок, зыяны бар. Иштанбердидеги соңку чатак бул кен боюнча инвестициялык келишим, андагы шарттар тууралуу маселени козгоду. Айрым адистер Советтер Союзунун тушунда кендеги алтындын запасы 80 тоннага жакын деп эсептелип, кийин 2009-жылы 20 тоннага түшүп калганын белгилеп, алтындын кору кайра саналышы керек дешет. Ошондой эле Иштанбердиде мамлекеттин үлүшү болбой калганын чоң кемчилик деп аташат. Тоо кен байлагы кендеринин иштетүүсү бүгүнкү күндө абдан оор акыбалга келди. Мына биз айтып коелук, кризис десек эле болот. Мына бүгүнкү күндө бирден бир иштеп аткан кумтөр, калгандары негизинен иштеп деле жарыткан жок. Алардын ичинде мына силер сурап аткан Иштанберди кени. Проектисинде ушул 20 тонна деген айтылып жүрөт. Мына бүгүнкү күндө ал запастарды кайра карап чыкса болот. Анткени себеби мына бүгүнкү күндөгү алтындын баазы абдан чоң. Мына мазелен айталы кумтөрдү баштаганда $370 болгон унция, 31 грамм алтын. Анан кийин төмөндөп 270ге чейин түшүп кеткен.
Анан азыр бүгүнкү күндө болсо bir унчи 31 грамм алтын азыр 1300-1400 доллардан турат. Bir убактарда биз сунуш кылганбыз. Алтын кендеринде 50%ден кем болбосун үлүш Кыргызстандыкы, эме Кыргызстандыкы. Башка кендерге ага байланыштуу. Маселен көмүр, айталык мына шагыл тигилерге анын анчалык калай бул мамлекетте калат, башкага чыкпайт да. Ошондуктан бирок бул аткарылбай сөзсүз болуш керек. Антпесе мына ал эмес, иштен берди эмес. Эң жакшы кендерибиздин бири жер үйгенин дагы 1%-де Кыргызстандын долясы жок. Мына законну оңдош керек дагы, башкарууну оңдош керек. Биздин токен тармагы элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Ошондо туруп атат. Эмнеси болсо да ушул тушта Кыргызстанда кен табылган, казылган аймактардан дээрлик баарында, комтор баштаган баардык жерде маселе доомат көп. Бийликтин жергиликтүү эл менен инвесторду элдештирүү, чыр чатактын алдын алуу, жөнгө салуу аракетинен майнап чыкпай жатат. Мындан улам чатак тополоң көбөйдү. Ал тургай инвестордун мүлкүн өрттөө, бүлүндүрүү менен аяктаган окуялар да катталды. Кыргыз бийлиги жаңжалдарды чечүүнүн ынанымдуу жолдорун назарынча сунуштай элек жана ушул тушта кен чыккан аймактардагы жагдай өкмөттүн негизги баш оорусуна айлангандай.